Украинада согушту токтотуу боюнча АКШ сунуштаган пландын деталдары да маалымат каражаттарында жарыялана баштады. Негизгилерине токтоло кетсем, Трамп Украинадагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча 28 пункттан турган планды жеке өзү жактырды. Бул тууралуу NBC News маалымат агенттиги кабарлады. Планды иштеп чыгууга Катар менен Түркия да катышууда. Бул тууралуу Германияга маалымдашкан жок. Бирок буга чейин эле аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлиги АКШнын планын колдой турганын билдирген. Орусия менен согушту токтотуу жолдорун талкуулоо үчүн АКШнын жогорку даражадагы өкүлү Киевке келди. Financial Times маалымат агенттигинин кабарчысы Кристофер Миллер тынчтык келишиминин кээ бир шарттарын жарыялады. Анда Украина армиясын 2 эсеге кыскартуу, белгилүү курал-жарактардан жана Донбасстан баш тартуу маселелери камтылганын жазды. Миллер кошумчалагандай Зеленский ага нааразы болуп турат. Ал арада АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио X платформасына туруктуу тынчтык орношуу үчүн эки тарап тең татаал ошол эле учурда зарыл концессияларга барышы керек. Ошол себептен визага катышып жаңжалдашкан тараптардын сунуштарын эске алып, бул согушту токтотуу боюнча маанилүү идеялардын тизмесин түзүүнү улантып жатабыз деп жазган. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп жума күнү Нью-Йорктун жаңы шайланган мэри Зоран Мамдани менен жолугушаарын маалымдады. Буга чейин 34 жаштагы Нью-Йорк шаарынын мусулман мэри шайлоо өнөктүгү учурунда Трампты катуу сындаган болчу. Трамп болсо өзүнүн социалдык түйүнүндө Мамдани коммунист деген жалган билдирүүсүн кайталап айтып келет. Жолугушуу жума күнү Ак үйдө өтөөрү белгилүү болду. 10-20 жылдан кийин адам баласы үчүн иштөө зарыл деле болбой калат. Валюта иштебей жакырчылык жоюлат. Бул тууралуу АКШ Сауд Арабиясы катышкан форумда Илон Маск билдирди. Ал жасалма акыл жана адам сымал роботтор социалдык жашообузга кандай таасир тийгизери тууралуу өз божомолун ачыктаган. Маск алгачкы адам сымал робот жасоодогу Tesla компаниясынын ролун белгилеп, ал баарын бай кылууну көздөгөн революциялык жол болоорун билдирди. Ал эми Nvidia компаниясынын аткаруучу директору Jensen Huang болсо, жасалма акыл адамдарды өзү сыяктуу кишилерге көбүрөөк идея жаралышына өбөлгө түзүп, натыйжалуу иштешине жол ачаарын жана иштен колу бошобой калышы мүмкүндүгүн белгилеген. Британиянын коргоо министрлиги 5-11 ноябрь аралыгында Орусиянын Янтарь деп аталган тыңчы кемеси Британиянын суудагы аймагына кирип, көзөмөлдөөчү учкучтарга лазер жандырган делген видеосун жарыялап, алардын иш-аракети тынчсызданууну жаратаарын кабарлады. Британия эгер кеме коркунуч жаратса, анда аскердик чара көрүүгө даяр экенин эскертти. Өлкөнүн коргоо министри Джон Хелли падышалык аба күчтөрүнүн учкучтарына лазерди багыттуу өтө кооптуу кырдаал жаратаарын маалымдады. Израиль Газа тилкесин кайрадан бомбалап, бери дегенде 27 адам набыт болду. Тилкенин расмийлери Газа шаарында 14 адам көз жумса, Хан Юнисте каза болгондордун саны 13кө жеткенин кабарлады. Израиль шаршемби күнү Газанын түндүгүндө, түштүгүндө бомбалады. Алар Хамастын согушкерлери түштүктө Израиль аскерлерине ок чыгарды делген маалыматка жооп кылып, аба чабуулдарын жасаганын айтып актанышууда. Хамас өз кезегинде Израилдин айыптоолорун четке кагып, чабуулдар эскалацияга алып келиши мүмкүн экенин билдирди. Жапонияда демонстранттар премьер-министр Санаи Такаитинин Тайвань боюнча билдирүүсү провокация жана коркунуч жаратат деп айтышууда. Эл Киото шаарына чогулуп, жаңжал чыгып кетиши мүмкүн деген тынчсыздануудан улам премьер-министрден кечирим сурашын талап кылышууда. Буга чейин Жапониянын премьер-министри Кытайдын Тайванга кол салышы, анын ичинде деңиз флотунун блокадага алышы кооптуу кырдаал жаратаарын айтып, ал Жапония өлкөсүнүн келечегине коркунуч жаратаарын белгилеген болчу. Өз кезегинде Кытай Жапония туура эмес билдирүүлөрүн тарата берсе, биздин чара көрүүдөн башка айлабыз калбай калат деп маалымдады. НАСА биздин жер планетабызга сейрек келүүчү жылдыздар аралык 3 Атлас кометасынын жаңы сүрөттөрүн жарыялады. Бул кометаны алгач июль айында Чилиде жайгашкан телескоптон көрүшкөн. Андан бери НАСАнын окумуштуулары анын траекториясына көз салып келишкен. Бул башка күн системасынан келген 3-чү объект болууда. Өткөн айда бул комета Марс планетасынын жанынан өтүп, ага коркунуч жараткан эмес. Ал учурда жерден 307 миллион чакырым алыстыкта учуп жүрөт жана декабрдын ортосунда жерге жакындашып өтүлүүдө. Ошондо аны жерден туруп дүрбү же телескоп менен көрсө болот. Индонезияда Семеру вулканы атылып, күлдүн чачырашы 2 чакырым бийиктикке жеткен. Андан улам өлкөнүн вулканология агенттиги катуу эскертүү берди. Ысык күл лава атылып чыгып жаткандыктан агенттик тургундарды андан 2,5 чакырым алыс турууга чакырды. Семеру вулкан тоосунун бийиктиги 3676 метрге жетип, Индонезиядагы 130 активдүү вулкандын бири саналат. Индонезия жогорку сейсмикалык аймакта жайгашкандыктан жер титирөөлөр жана вулкан атылган учурлар көп катталып турат.
Орусияда жасалма акыл менен иштеген адам сымал робот президент Владимир Путиндин алдында өз жөндөмүн көрсөттү. Орус лидери Сбербанктын имаратында өтүп жаткан жасалма акыл дүйнөсүнө саякат аттуу эл аралык конференцияга барган. Ошол учурда робот өзүн тааныштырып, жаккан музыкасына бийлеп да берди. Роботтун системасы тынбай жаңыланып турары жана физикалык тапшырманы пилоттук долбоордун алкагында аткарып жатканы белгилүү болду.